алтыным, кыргызым, кыргыздын кыз сайкал кыздары, берекелери. Жатыныңар ылдый төмөн түшүп калса, жүрбегиле, сийгек болуп каласыңар. Картайганда эч ким карабай коет. Кыздар, жашынакы чекчейип, ушундай интим гимнастика кылып, ар бир кыргыздын кыздарына кошулуп, карачы сонун болуп, өзүнүн фигурасындагы, өзүнүн жатынындагы сонун кылып, кезип, кескилебей, операцияга жата бербей, ар кайсы нерсени угуп, прикамал угуп эле бара бербегиле. Неме биз табият эне, природа эне өзү эле билет кантип кылышты. Просто эмгек кылыш керек. Бутту көтөрүп коюш керек, гимнастика кылып коюш керек. Эмгек кылыш керек. Эмгек кылбаса эчтеке болбойт кыздар. Ошондуктан күйөөлөрүнө жагыш үчүн, сексуальный болуш үчүн, эротичный болуш үчүн гимнастика кылгыла. Гимнастика бычуам азыр. Укол жашынакай. Айымдар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Мындай да, интим гимнастика деген бул табигый жол менен калыбына келүү. Спортсмендер булчуңдарын спорт менен машыгып чыңдагандай эле интим гимнастика менен кынапты машыктырып бат жашартса болот. Кынаптын булчуңдарынан жел чыгып, жатын төмөн түшүп, заара кармай албаган аялдын алдыңкы булчуңдары бошоп кеткен. Ал эми интим гимнастика жасап, алдыңкы булчуңдарды бекемдеп, алдыңкы булчуңдардагы бардык органды бекемдейбиз. Алдыңкы булчуңдагы бардык органдарды бекемдейбиз. Кынап, заара чыгуу, чүтүтүкчө. Табигый жол менен интим гимнастика менен бат калыбына келүүгө болот. Эч ойлонбой, кыздар, мына ушул Асылзада Айымдар академиясына келиңиздер.